Bitcoin деген bir birja var, ошол жерден сатып аласыз. Сатып аласыз, цифра менен миллионер болосуз. Сиз акча саласыз, ал сизге цифра берет. Анан цифраңыз эч жерде өтпөйт ал цифра. Анан бир мезгил келет, баягы 1 миллион болгондо монетаңыз. Тиги компания өзүнүн ишин жаап туруп, биз иштебей калдык, биз банкрот болдук, мындай нерсе жок десе, жок, акчаң жок. Эч кимден, эч жерден талап кыла албайсың. Ал эми банкка акчаң доллар боло турган болсо, банкка койсоң, анда банктан өндүрүп аласың койгон акчаңды. Жана цифра, ал акча болуп дүйнө эч ким тааныбай аткандыктан, жана биржа өзүнүн ишин же болбосо компания өзүнүн ишин жаап салса, болду, сен акчаңды доллар менен салып цифра ала бергенсиң да. Анан ошо менен күйүп калуу коркунучу бар болгондуктан, азыркы мезгилде эмне деп атабыз? Ушундан абайлап турууга чакырып жатабыз. Акчасын алданып калбасын. Ушул менен алек болуп, паланча миң деген долларларын жоготкон адам